YouTube аркылуу иштеп, айына $10.000 же болбосо $5.000 же болбосо $30.000 тапса болот. Ал үчүн жөн гана YouTube'дан кызыктуу видеолорду киргизип, ошонун негизинде миңдеген долларларды тапса болот деп көп Instagram'да YouTube наставниктер чыгып айтып жатат. Ошол чынбы же жалганбы? Бүгүн ошол боюнча сиздерге айтып берем. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бул кайрадан YouTube каналы сиздер менен. Мен чынын айтканда ушул видео аркылуу Instagram'a кирсем эле, соц тармактарга кирсем эле, айына $1000 иштегенди каалайсыңбы, $2000 иштегенди каалайсыңбы, анда YouTube'га курсуна жазыл деп көп чыныгы ютуберлер дагы бар арасында 80% чыныгы эмес, жалган эле ютуберлер чыгып алып, ошо курсун сатып жумуш кылып жатышат. Аны көрүп калып, мен ушул каналдагы подписчиктерге, угармандарга чыныгы жоопту айтып кетейин дедим. Анткени бул өтө маанилүү ар бир угармандарга. Жөн эле алдамчылуундарга акчаңыздарды алдыртып жибербеңиздер. Мен ошол чынында болобу же болбойбу, мен сиздерге айтып кетем. Менин бир байкем бар, тааныш байке. Ал YouTube'да 4 жылдан бери иштейт жана ошол YouTube каналында кыргызча алып барат. Ошол байкемди мисал кылып айтып берем сиздерге. Андан сырткары менин өзүмдүн бир досум бар. Ал дагы мультфильм багытында YouTube'да алып барат. Анын историясын айтып берем. Жана мен өзүмдүн историямды айтам. 3 адамдын историясын салыштырып туруп, анан мен сиздерге тыянак, жыйынтык чыгарам. YouTube'да болобу же болбойбу иштегени. Биринчиси, менин ушул тааныш байкем бар. Аны ошол YouTube менен алектенип жүрүп, мен таап алгам да. Анан кийин ошол адам айтат, байке айтат да, мен аны сурасам 4 жылдан бери иштейт. 2022 баштаган. Ошо 2022 жылдан бери через день тынбай видео жүктөп келет. Бирок тилекке каршы анын видеолору кыргызчада. Ал эми качан сиздин каналыңызда кыргызча же орус тилдүү болсо, анда YouTube сизге азыраак акча төлөйт. RPM деп коет. Ошол RPM деген бул Кыргызстанда деги эле бул биздин Орто Азияда мындай төмөн баа менен видеого акча төлөйт да. Мисалы, бир просмотруңа 0,1 цент. Ошентип цент менен төлөйт. Мисалы, эгер сиз видео киргизсеңиз, видеоңуз 100.000 просмотр алса, ал кыргызча канал болсо сизде, ошол 100.000 просмотрга сизге где-то $10 төлөп берет. Ал эми сиз миллион просмотр алсаңыз, кыргызча каналда 100 же $200 табасыз да. Мындай өтө төмөн. Кыргызстанда миллион просмотр алып, ошо миллион просмотрдан анан кийин сиз $200 табасыз. Ал эми американский YouTube'да канча төлөйт? Англис тилдүү YouTube канал ачсаңыз канча төлөйт? Мисалы, подкасттар бар го, акча жөнүндө, экономика, бизнес жөнүндө эгер сиз видео алып барсаңыз, же болбосо мен видео алып барсам англис тилиндечи, анда RPM деп коет. Ал RPM именно акча жөнүндө, бизнес жөнүндөгү подкасттарга бийик. RPM'дер бар, $10 $15-20 чейин төлөп берет да. Эгер менин видеомдун RPM'i бийик болсо, демек мен айына ошол 100.000 просмотр аркылуу, мындайча айтканда, $300 $2.000 чейин тапсам болот. Бийик RPM менен 100.000 просмотрдан. Орточо эсеп менен караганда 100.000 просмотрдан мен $500 же $1000 таба алам, эгер каналым англис тилинде болсо. Shorts видеолор бар. Shorts дегенди билсеңиздер керек. Shorts деген YouTube'да узун видеолор эмес, баягы Instagram'да Reels'ке окшош жери бар эмеспи? Ошол кыска видеолор Shorts деп коет. Ошол кыска видеолор дагы аябай тез просмотр алат. Эгер тезирээк каналымды айлантам, подписчик көбөйткүм келет, просмотр көбөйткүм келет десеңиз, ошо Shorts видео аркылуу тезирээк просмотр алсаңыз болот. Бирок ал жакта дагы узун видеого караганда төмөнүрөөк. Мисалы, американский YouTube'да подкаст узун видеолорго 100.000 просмотрга $500.000 $1000 төлөп берсе, Shorts аркылуу сиз ошол миллион просмотр аласыз тез эле, бирок андан бир где-то $100 $200
түшөт да. Анткени shorts'то бирок бир эле плюс жери тезирээк просмотр алып кетесиз. Тезирээк просмотр топтой аласыз да. Ал эми эгер узун видео болсо, узун видеону просмотр алдырыш үчүн, миллион просмотр алыш үчүн сиз 4-5 жыл убактыңыз кетет. Ошол плюс-минус жери. Бирок узун видеодо 8 минуталык, 10 минуталык видео киргизсеңиз, эгер просмотр алып баштаса сиздин видеоңуз 10 миңден жогору, анда сиз уже жакшы акча таба баштайсыз. Бирок ошол жакшы просмотрга чыгыш үчүн аябай көп убакыт жана мээнет керек. Эми сиздерге мультфильм жөнүндө бир кыскача айтып кетейин. Мен мультфильм жасайм. Менин досум дагы мультфильм жасайт. Ал ошол мультик жасап жатып, бир 5 мүнөттүк мультфильмге 4-5 саат убактын коротот. Ойлоп жатасыздарбы? 4-5 саат убакыт. Мен эгер саат 2-де, обедтеги 2-де видео жасап баштасам, мен где-то бир 6-7-де, саат 7-де ошол мультфильмди бүтөм. Караңыздарчы, кандай чоң мээнет. 5 мүнөттүк эле видео, бирок ошол 5 мүнөттүк видео 5-6 саат убактыңызды алат. Сиз ал сүрөттөрдү жасайсыз, ал сүрөттөрдү жандандырасыз, ал сүрөттөрдү видеого айландыргандан кийин ал видеого оозуна сүйлөгөнү текст кошосуз. Анан кийин текстке озвучка деп коет, озвучка кошуш керек. Мындай видеонун астында голос сүйлөп багытташ керек да. Ошол видеодо озвучка керек, озвучкадан кийин текстти жазыш керек. Ошентип отуруп сиз 5 мүнөттүк видеого жок дегенде бир 45 сүрөт жасайсыз. 45 сүрөтүңүздүн бир сүрөтү эле бир где-то 5 мүнөт убактыңызды алат. 3 мүнөт убактыңызды алат. Анан кийин ал сүрөт 45 сүрөттү жасагандан кийин сиз мындайча айтканда 1,5 саатыңыз уже сүрөт жасаганы кетти. 2 саат, 1,5 саат дейли. Анан кайра ошол 1,5 саат сиз ошол сүрөттү жандандырасыз. Видео кылыпчы, анимация. Ага дагы 1,5 саат кетет. Жалпысынан 3 саатыңыз кетти. Сценарий жазасыз, озвучка жазасыз. Ошентип отуруп 4-5 саатыңыз ошол видеого мээнетке кетет. Башында кызыктуу болот, бирок убакыт өткөн сайын 2-3 айдан кийин уже көңүлүңүз кала баштайт. Ошондуктан бул жерде 100дөн 2 эле адам чыгышы мүмкүн. 100дөн 1 эле адам чынында мультфильмди тартып же болбосо YouTube менен алектенип кетет. Ал эми көпчүлүк адам тыштай берет. Мына ошол эле плюс минус жери. Анан кийин айына $40,000 табыш бул мүмкүн эмес. Эгер айына $40,000 табыш үчүн сиздин бир узун видеоңуз 1 сааттык видео тартышыңыз керек. Жана ошол 1 сааттык видео тартканыңызда ошол 1 сааттык видеоңуз билесизби? 1 сааттык видеоңуз сиздики мындайча эсептегенде бир 5 миллиондон 10 миллионго чейин просмотр алыш керек. Узун видео. 20 мүнөттүк, 30 мүнөттүк видеолоруңуз 5 миллиондон 10 миллионго чейин просмотр алыш керек. Бул өтө кыйын. Анан кийин бир эле видео эмес, сиздики жалпысынан айтканда ошондо сиз мындай кыскача эсептегенде 20-30 миллион просмотр алышыңыз керек да. $40,000 табыш үчүн 50 миллионго чейин. Бирок буну мынтип просмотр алдырыш үчүн 40 миллион, 50 миллион просмотр алыш бул өтө кыйын. Анткенде Мистер Бист деген дүйнө жүзүндө эң күчтүү ютубер бар. YouTube'тун атасы деп койсок болот. Ошол кишинин видеолору 50 миллион просмотр алат. Ошол кишинин видеолору 100 миллион просмотр алат. Бирок мультфильм аркылуу 50 миллион просмотр алса болот, бирок мына ютуберлер айтып атпайбы Инстаграмда 2 айда, 3 айда доходко чыгып $10,000 таап кетесиң деп. Жок. Сиз 3 айда эч кандай $10,000 таппайсыз. 3 айда эч кандай $40,000 таба албайсыз. Сиз $40,000 табыш үчүн 10 жыл убактыңызды арнашыңыз керек. 10 жыл, 8 жыл, 10 жыл сиз YouTube менен алектенсеңиз, анан кийин жемишин берет. Анда айына $10,000 чыга берсе, анда баары эле ютубер болуп кетмек эле го. 3 айда эле $10,000 чыксаң, анда элдин баары ютубер болуп кетмек. Чын. Мурда ушундай бир тренерлер чыккан.
Сен супер бизнесмен болсоң, миллион тапкың келсе, бизнес башта жана зарплатадан чык деп бечара жугушун деле, күчтүүсүн алсызын деле зарплатадан чыгарып алып, анан кийин өзүнүн курсун саткан да. Бул туура эмес. Ошол ар бир эле адам шап эле сразу эле бизнесмен болуп кете албайт. Бул дагы мээнет. Банкрот болосуң, акча кетиресиң, нерв кетиресиң, ошентип отуруп, анан кийин бизнесмендин мындай качестволору сиздерге жугуп калат да. Анан бул мен не демекчимин, урматтуу угармандар? YouTube'дан айына $10.000, мисалы YouTube'ду сиздерге окутат, бирок ошол курсунда бүтөөр менен 3 айда $10.000 таба албайсыздар. 3 айда $5.000 таба албайсыздар. 3 айда $3.000-2.000 таба албайсыздар. Эгер сиз 3 айда мен 3.000 подписчик топтодум, мен монетизацияга видеолорум өттү, 200 саат топтодум десеңиз, мен ошого кубанам. Чындыгында жыйынтык болуптур деп. Сиз 3 айда эч кандай доходко чыга албайсыз. Эгер 3 айда сиз мультфильм тартасызбы, подкаст тартасызбы, өзүңүздү тартасызбы, 3 айда сиз 5000 подписчик топтосоңуз, мына мен ошондо күчтүү экен деп ошо топтогон подписчигиңизге таң калып баа беришим мүмкүн. Бирок 3 айда сиз тууганым $2.000, $3.000, $1.000 таба албайсыз. Жана мен сизге айтып коеюн. 6 айда доходко чыгасыз. 6 айда бир $200-300 таба баштайсыз. Эч кандай $3.000 таба албайсыз 6 айда. Анткени сиздин өзүңүз шыкталып, өзүңүз бир бекемделүүгө эле 3 ай кетет. Өзүңүздүн каналдарыңызды жүргүзүүгө эле жок дегенде 3 ай кетет. Анан кийин менин айтарым, менин каналдарым бар. Мен мисалы бул жака Аян каналын эмнеге ачтым? Бул жерде өзүмдүн оюмду бөлүшүм үчүн. Адамдарга бир ооз болсо дагы ушу сөз менен жардам беришим үчүн, идеяларга болгон жардамымды беришим үчүн бизнес баштаса болобу, болбойбу, башымдан өткөргөн опыт менен бөлүшөм да. Бул жакта мен эч кандай акча деле таппайм YouTube'данчы, просмотр деле. Мен специально өзүнчө ачып койдум, чтобы адамдарга жаңылыктар менен бөлүшүп туруш үчүн. Мисалы мен 5 саат убактымды мультфильмге арнайм. Мен мисалы бир жерге барып маркетолог болуп иштейм. Анын каналын, анын жумушун жүргүзүп берем. Экинчи жерге барып өзүмдүн жумушумду жасайм. Товарларды карап, анан кийин жумуштан келип алып, кайра YouTube'дан видео жасайм. YouTube'да мен 5 саат коротом. Мен 3 мүнөттүк, 5 мүнөттүк видео ролик жасаш үчүн мен 5 саат коротом. Бирок мен күнүнө 5 саат отура албайм, анткени менин башка жумуштарым бар. Иштерим көп болгондуктан мен бир мультфильмди 2 күндө же 3 күндө бүтөм да. Чтобы бир күндө бүтүш үчүн сен эч жерде иштебей бекерчи болсоң, сен күнүнө бир видеодон жасай аласың. 6 саат, 7 саат отуруп жөн эле жасап койсоң болот. Бирок менин жумуштарым көп болгондуктан бир видео 3 күнгө созулуп кетет. Ошондуктан жумасына YouTube'га 2 видео киргизем. Мен ушул эле каналым окшош, бирок мен видеолорду, мультяшный видеолорду жасап, подкаст тартам, мотивация тартам, канал бизнес боюнча кандай бизнес баштаса болот, кандай бизнес актуалдуу, ушуну эле мен англисче чыгарам да. Анан кийин мээнет өтө чоң. Достор, мээнет өтө чоң. Бул YouTube'да доходко чыгыш үчүн кадимкидей бизнесмен болосуң. YouTube бул бизнес. Монетизацияга жетип, YouTube аркылуу акча табам деген адамдарга бул бизнес. Бирок бул жерде адамдын характери, ишеними, чыдамкайлуулугу текшерилет. Эгер сен ошол мындайча айтканда испытание деп коет го, сыноодон өтсөң, анда YouTube сага акча төлөп берет. Сенин изилденгениңе, сенин мээнет кылганыңа, сенин жасаган күнү түнү уктабаган мээнетиң үчүн, талыкпай эмгегиң үчүн, просмотр албай калган учурлары кайгырып, сен 6-7 саат мээнет кыласың, просмотруң аз эле болуп калат. Анан ошол боюнча дагы YouTube текшерип, анан ошол этаптан өтсөң, американский YouTube сага акча төлөп берет. Жөн эле сен айына $1000, $2000 таба албайсың да. Ошондуктан сиздерге ушуну бүгүн кайрылып, чынында YouTube'дан акча тапса болобу же болбойбу
мен сиздерге чынында өзүмдүн оюмду айтып кеттим. Бирок мен сиздерден суранам, могул YouTube'ду үйрөтөм дегендердин баарына эле ишене бербегиле. Мен бир аз опытым болгондуктан 2 жыл мурун менин номеримди ким берген билбейм. Жок, Instagram аркылуу мага жазып калышты. Саламатсызбы? YouTube мен мындай ютубердин менеджери болом. Сиз YouTube'га эгер жазылгыңыз келсе, бизге кайрылсаңыз болот деп өзү суроо узатты, сунуш узатты. Анан кийин мен сурап отуруп, каерде действительно ал адам ютуберби же жокпу? Мен билдим дагы. Сөзгө такасам, уже кача баштады. Мен айттым, эгер чынында сенин шефиң, ошол директоруң, сенин башчың ошончо акча тапса, мени байланыштыр дедим. Байланышат, ооба дейт. Номерин азыр бер десем, жок, мен азыр бере албайм, бирок мен өзүмдүн шефиме барып, ошол сизди айтайын, макул болсо, сиз менен сүйлөшөт деди. Мен кааласаң ошол курстун баасынан өйдө берем дедим. Мисалы, ошол маалда 2 жыл мурун мага 30 миң деген, мен 60 миң сом берем. Сен дедим, ошол менен байланыштыр. Мен ал менен сүйлөшүшүм керек деп, анан кийин кайра бир күндөн кийин жазыптыр. Жок, сүйлөшпөйм деп койду, кечиресиз. Эмнеге сүйлөшпөйм деп койду? Сүйлөшөт дебедиңиз беле? Өзү сүйлөшпөйм деп койду, колу бош эмес экен дейт. Анда мен сөздөрүмө жооп алгым келет деп суроо бердим да. Суроо берип, канча жылдан бери алектенет, кандай каналдары бар, канча табат, мен керектүү бир ключевой суроолорум бар. Ошолорду берсем, ал ответ жөнөтүптүр менеджер аркылуу. Анан мен жообун байкадым дагы, бул адам ютубер эмес, огородду айландырып, качып, жалган эле маалыматты таратканын байкап, кармап калдым дагы. Мен анан кийин ошол бойдон токтоттум да. Өзү болсо эми сакалын өстүрүп алып, кооз сүйлөгөн бала экен, бирок өзү ал жумушта эмеси, опыту жок экен. Ошондуктан бир туугандар, урматтуу угармандар, ишене бербеңиздер көбүнө. Реальный, чыныгы ютуберлер бар. Алар бирок биздин Кыргызстанда мисалы ким бар дейли. Кыргызстандан көбүн тааныбайт экен. Бирок могул бир баланы айтып жатат, атын унутуп калдым. Кыргыз эмес да, жаш эле бала. Ошол баланы айтып атышат кыйын деп, бирок ошону балким билип көргүлө. Ошол действительно ошол YouTube'да опыты бар болсо үйрөнгүлө. Бирок көпчүлүк учурда эле YouTube'да орустар бербейт. Орустар күчтүү. Анткени орус ютуберлер өздөрү даана үйрөтөт, акчаны кантип тапса болот, даана билет да. Ошондуктан мен орустар менен көп сүйлөшкөнмүн да, алардын тажрыйбасы чоң. Анан кийин Кыргызстанда ошо атын унутуп калдым, бир бала бар эле, ошол дагы үйрөтөт. Мен үйрөтөйүн десем, менин убактым такыр бошобой жатат. Балким мен буйрса отпускка июндун акырында чыксам, балким ошол боюнча эгер бошоп калсам, сиздерге айтып коем. Ошондо үйрөтүшүм мүмкүн. Бирок мен 2-3 жерде иштеген үчүн такыр бошой албайм. Бирок мен сиздерге айтарым, угармандар, көбүнө ишенбегиле. Шашпай туруңуздар, үйрөнгүңүз келип жатабы? Шашпай тыянак чыгарыңыз. Бирок 80% Кыргызстанда YouTube менен үйрөтөм дегендерди жалган. Алар өздөрү деле билбейт, акча тапканды кантип. Инстаграмда подписчик топтош үчүн, Инстаграмда просмотр топтош үчүн ар кандай ерунда оңой нерселерди айтып коюп жатышат. Ошондуктан мен баары деп айтам, баары эмес, баарын жамандабайм. Жакшылар дагы бар. Бирок алар 20%. Ошондуктан ушул видео YouTube боюнча, тема боюнча сиздер менен сөз бөлүшүп койгум келди. Катталыңыздар жана ошол YouTube баштайм дегендерге жөнөтүп коюңуздарчы. Саламатта калыңыздар.